transplanted in spine. Бұл жақта азыр біздің қырғыз бюртуғандағы мекендештеріміз жайғашқан жатақхана. Осы жерге келіп, азыр жеріңді хабар алып, өздерінен сұрап. Kırgızlar var burada, Kırgızlar. Kırgızlar var mı? Yapma Kırgızlar. Salamatına. Çıkalsak da ya. Çok çok. Assalamualaikum. Qandaysizlar? Salamatçılar. Qandaysizlar? Kimsizlar? Hazır hemen bir sıra gittiğimde zıdırıp yürümek diyoruz. Bu sıra biraz kavar alaydı. Senden kavar alaydı, mız kalaydı. Bizim anca Kırgız bir puanlarımız var. O zaman yerinen bir tüyler şu kanday olur, ne olur. Kelgende қиналбай келіп алған, тозу алуда, келіп жайғашықтарында, жүргіншілік болып, көйтіп жебір бұндай, қызалатты болып бұндай. Болған Жақсы шығарып қойшы алып жатқан. Қосылған алып ешкі. Тейлөөлөрдө жакшы элем да. Жақсы, бар. Жардам бергени, керектештер бар деп Байсамақан жағы баршылық ешкі. Котормочуларды күтүп калып, бул жакта эметкен болгон жок. Тормочу аттар. Bizden болуат. Ата биз эме сураткан себеби да үзгүлтүктүү болсо, биз аны түздөп мындай жакшыртыштын аракетин жасаш керек. Анан жаап жашырмай жок да азамат. Болгон эле анан анткени биз мисалы канчалаган биртугандас келип атат да, кийинки келгендерге улам жакшыртып, жеңилирээк кылганга аракет кылып атабыз да. Биз анан ошон үчүн мына азыр апчимдагы, автардагы баарыбыз ушул эмесинде бекемдеп жакшы жол салып койсок, кийинки келчүлөр эми деги эле эс алган эле келсе экен да Индияга. Эгер мындай бир жол менен келсе, кыйналбай келип кетиштин шартын түзүп койсок. Жақсы қосылған көзді. Экол күтүп алып жүрүштү. Аэропортко барып, анан алар келгиче күтүп, мындай эме болгон жокпу? Бизди күтүп калды. Алар силерди күтүп. Бизди печать бастырып чыкчайын деле. Биз баягы эле чыктык окуп, стиклер ушундай 2 саат чабып алып кетип калды. A stem cell therapy. So at that time he will also put the glucose for spasm. It will be reacted. Then they will decide. Doctor will decide to put him giving liquid will be everything will be used and something relaxing. Сизге азыр эме үйрөттүр эми, клетка терапия по клеткам. Сизде клеткалар өлүп калды деп айтпады беле. Ошо клеткаларды жандандыруу, ошо клеткаларга жардам берген терапия биринчи укол болот экен. Сиз докторго жатканда ошол уколду берет, анда тырышканды кетирип, жазып кой бере турган. Анан ошондун результатына жараша, it's going to be some piece of metal, right? Машин. Машинке сыяктуу какой-то прибор коюлат экен. Ошол иштетип баягы тырышкандарды кой берип, ошону коюлат да, только уколду берип баштайт экен башында. Больницага. When is he will be admitted into the hospital? Next hospital. Yeah. When? When they will have it? Сиздер макул болсоңуздар эле, значит, больницага жаткызат да ошо терапияны башташат. Эми сиз азыр сиздин эменизде мен бир гана вариант түшүп экен. Эндесте давалап коюлду. Жакшы. Саламатсыздар. Келиңиздер. Салам алейкум. Кандайсыңар? Денсаулыкка жакшысыңар? Assalamu alaikum. Şükür olsun. Gelip bir sıra hafta kılıp mekendeşlerisleri surap bilip jardam kıyınçılıklar yok bulundu. Hastalar var, kıyınçılık çok. Ne gerek olsa da şu an tavuk sıra. Bu жерде чыгып берген. Биз мындай эме болсо да ачык, эмнечи? Жерде заттар кыйынчылык болсо, эгер болгон болсо күтүү. Сестра, здравствуйте. Кызалаттык болуп, бирдек болбой калса ачык айтпайт да. Анткени биз жакшы туш үчүн. Сиздер келгенде эле баары жакшы деп койсоңуздар, биз жакшы кетип кетип калабыз. А мен аны ачык сүйлөшкөндү бизден кийинкилерде келип атат да,
да келишип атат кийин алганда. Ошолорго дагы улам жеңилдиктерди жакшы көрсөтүп беребиз. Анткени эгер биздин азыр кээ бир жерлерде үзүктүү жерлер болсо айтсаңыздар, мен аларды азыр артынан айтып келишип болуп калганда, ошондой болсо сразу түздө болуп аракет кылабыз. Üzgünlük yok ha? Yaxşı. Üzgünlük yok. Ben shunchalik o'rganib qoldim. Qandaydir butun elda bilan ashqman deb. Aslida chorak ma'lum. Bizning istedna transportda shatalanmay. Operatsiyaga чейин анализде тапшырылады го. Чүнки Кыргызстанда келгенде канча убакыт анализ тапшырылып, канча убакыттан операцияга киришти? Анализler bir cumanın içinde topşırılıp ikinci cumada operasiyaya gittik. Экинчи жумада уже операцияга киришти. Аты азыр көбүнчөсү келип алып туруп, мынакей бир туугандар мекендештер биздин бул бүгүнкү күндөгү аракетибиз күн санап жакшыртуу аракетиндебиз. Эмне анткени себеби бүгүн келип алып туруп Индияга келип алып, эптөөлө жетсем эле болду эле деген сыяктуу ойдо болуп, жетери жетип алып, анализдер тапшырылып, антиминтип бир 1,5 ай, 2 айга чейин анализ тапшырып, же акча жетпейт, же биягы бир ойдогудай болбой, 1 айдан ашык анализ тапшыргандар да бар да. Ошондой да уктук, бирде бир эки кыргыздарды көрдүк. Ооба. Биз бир айдан бери жүргөн элек, ким келген деген башка бирөөлөр Ооба. сизди айтпайт да, Азаматбайга, Алтарбайга жөнөттүм биз. Портиске. Келip bir cumada ile bortun açıldı. Өздөрүнчө келип алганда кыйналып экен. Ошону биз да жеткиликтүү айтып жеткизе албай атпайбы? Эгерде баягы коомчулукта да ар кандай ойлор бар экен абайга. Эгерде кандайдыр бир жол менен Баймачка барсаңар деп мындай ушундай сөздөр бар, бир туугандар, бул сөзгө ишенбейли. Эгерде Баймачов менен бара турган болсоңор $500, $1000 дойлап отурат экен деп эле андан кийин айнытып коюп туруп, өз алдын чакырып, бирөөлөр жейтип коюшуп атат. Алар өздөрү наоборот алып коюп атат да. Келип алып туруп 1 ай, 2 ай ушакта ооралып жүрүшөт. Сөзгө ишенбейт. Адамды сүйлөгөн сөздөн эмес, кылган иштен бала деген сөз бар. Мен бул жерден келип алып бир мактанайын деген жокмун. Мынакей далил мынакей. Мен мисалы үчүн сизге Байке менен жолдоо. Анан сиз Алтарбайга Портиске жөнөткөнүңүздөн кийин мисалы ашыкча акча бергенибиз жок. Мисалы ашыкча акча бергенибиз жок. Ошондой болмош. Мындан кийин оорулар дегенде болбосо бир тууганым, мына ушул бир тууганыбызга Алла разы болсун, бизге улам келип, сизден кабар айтып, маалыматты берип, ушундай кыйналып атат, бир тууганыбыз жатат, тура албай атат, же болбосо жаным кыйналып атат деп келип сүйлөштүк. Баягы кеңешпескен бармак оорайт болду кыргыздачы. Кеңештик, акылдаштык. Зато бармагыбыз ооруган жок, жаныбызда көп кыйналган жок. Тез арада ичинде маселе чечилди. Ошон үчүн бир туугандар, мен айтайын дегеним, мындай ынтымагыбыз, биримдигибиз бекер болсун. Биздин бүгүнкү аракетибиз мына жакшы системаларды түзүү, жолдорду салуу, мына ушул жол менен жеңил келип кетүү. Жанагындай Байкем айткандай ит кушка таланбай, жолдо белде алданбай. Мисалы ошо сүйлөшүлгөн төлөмдөн ашыкча төлөгөн жоксуздарбы? Квитанциялар берилди, э? Эсептеп, кандай кайсы күнү кандай тамак аш ичкенге чейин эсептеп жеттим да. Мисалы бир күн айран ичип, эртеси күнү айран ичпесе, ошолорго чейин минус кыла турган минус бул, кошумча ичкен кошумча кылып, ошол эле эсептеп берет. Анткени биздин сүйлөшүүбүз ошондой болгондо, баардыгы таза эме болсун үчүн дегенбиз. Анда значит биздин аракет текке кетпей орунда экен, э? Алла жардам берсин, жакшы. Бул жакта кимдер бар жакта? Кимдер бар? Керек. Бул жер Royal International деген жатакана. Бул жатаканаларда биздин кыргыз мекендештерибиз жатат. Ошолордон кабар алайын деп баарына бейне. Саламу алейкум. Саламатсызбы. Кандайсыздар, ден соолуктарыңыздар жакшысыздарбы? Саламу алейкум. Кандайсың?
чыгып берсе алар. Жақсы басаңыз, Азыр біз бір туғандардан хабар алайық, азыр келе отырабыз. Bir туғандар, сіздерден қошқан салымыңыздар менен біздің бүгінгі күндө қанчалаған мекендештер мына ошол алыскы айтылуу Индияга жетип келип, денсаулыктарды жакшыртуу максатында Кудай буйруса анан салымын кошкон ар бир мекендешибизге ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Мына азыр Кудай буйруса ошока жете албай отурган бир туугандарыбыз жетип, денсаулыктары жакшырып, кайра мекенибизге жаны кыйналып, ыйлап келип, кайра күлүп кеткен бир туугандарыбыз Кудайга шүгүр көп. Анан эми бул Индияга мындай дарылануу үчүн эмес, эс алуу үчүн келгенди насип кылган болсун. Ошол баардык бир туугандарга амандык, жакшылык тилейм. Азыр Байболсундагы азыр Индия өлкөсүндө леченияларды, анализдерди тапшыруу күндөрүндө, бүгүнкү күндө, жакын күндөрү Кудай буйруса операция болуп калат деген чоң жакшы үмүттөбүз Кудай буйруса. Ошон үчүн баардык бир туугандарга Аллах ыраазы болсун Кудай буйруса. Assalomu alaykum, hurmatli izleyicilerim. Şu sizlerin emeklerinden, yardımlarından, olsunlarından şu yerge yetip kelgenim nasip kıldı. Sizlerin tuğanlarım nemesi Fortschrittlinika, Azamat Bayge, şulardan barına razısılık bildirem. Ошол Болгон аракеттерди жасап атат. Немелерди мындай күн эч кимдин башына салбасын. Душмандын дагы башына салбасын экен. Адам баласы деген. Кудай буйруса. Көптүн катарында сен да жакшы болуп кетишиң насип кылсын. Ошол Байболсундун апасына терең ыраазычылык, анткени тызылдап эне баарысы үчүн, баардык балдар үчүн бирдей көз карашта экен. Энелер баары биз мына бүгүнкү күндө жашап жатабыз. Ошон үчүн ушул убакыттан пайдаланып мына Байболсундун апасына мен ошончолук ыраазычылык билдирем. Бир көзүнөн 1000 жаш эне байкуш күн уйкусунан, түн уйкусунан калып, көчөдө уулум жакшы болуп кетсин деген аракет менен жүрөт. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, эненин кадырлап эстүү жандарга терең ыраазычылык билдирем. Ушул апанын кайры болсун дагы четке картпай, кайдыгер карабай, колуңардан келген колдоону жасап, мына азыр Байболсун айткандай эч бир адамдын баласы ооруп, ата-эне көз жаш төкпөсүн. Ата-эненин алдында балдары кыйналбасын. Бул жашоодо ден соолук экен башкы байлык. Мына ошол ден соолуктун айласы үчүн Индияга келип отурат. Ушул түн уйкусу жок. Анан ушул жактагы биздин атайын өкүлүбүз Мухаммад Актарга дагы жалпы кыргыз элдин атынан ыраазычылык билдирем Актар. Кудай буйруса Аллах ыраазы болсун. Буйруса баары анан деги эч бир жан оорубасын, кыйналбасын. Ошол Байболсун анан дагы аракеттерди жасай беребиз. Буйруса жакшы болуп берип, башкалардын катарында сен да ден соолук жакшырып кетишине жараткан насип кылсын буйруса. Мына бүгүн азыр ошол бияктагы жайгашып жаткан бир туугандарыбыздан кабар алып, мынакей азыр бул Индияда Делидебиз. Делиде кечки түнкү саат азыр 11 болду. Биз обход кылып баардыгына кыдырып, акыбалын сурап кыдырып жүрөбүз. Мынакей жатат. Азыр да кирип чыкканыбыз, ошо кабар алдык азыр кичине кирип. Кудайга шүгүр, сүйүнүп атышат. Канчалаган бир туугандарыбыз ыйлап келип, күлүп кетип атышат. Ошого себепкер болуп аткан, кошумча кошуп, салымын салган бардык мекендешке ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса. Yeah. So are you happy with your sketches?
questions, right? Азыр Кудай буйрса бул жактан чыгып азыр кыргыз мекендештерибизди бир боорлорубузду кыдырып Индиядагы Дели шаарындабыз. Азыр бул жактан ошо Мыскалай деген биздин кыргыздан Татынакай кызы ошол кыргыздан канча ынтымагы менен биримдиги менен ошол Индияга келип жетип олтурат. Ошол Мыскалайдын дагы ушулар биз ушул жерде жаткан жайга жатып ден соолугун жакшыртып аткан мекендештерге салымын кошкон бардык тутугандарга ыраазычылык билдирем. Мына азыр биз дагы колубуздан келсе бир келген болжалганда жакшылык кылайлы деген ой менен, үмүт менен бүгүн аракеттерди жасап, ошо жакшы жол салуу. Биздин салган жол кандай? Биз эми колубуздан асфальт салган келбесе дагы, бирок жакшы түз багыттуу байланыштарды түзүп, адашпай, алданбай келип кетүү жолун салуу аракетиндебиз. Азыр биздин аракетибиз текке кетпестен өз жыйынтыгын берип аткандыгын көрүп алып, мен абдан кубанып атам. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, Кудай буйруса, баарыбызга Кудай ден соолук берсин. Ошон үчүн бизге бир гана нерсе ушул ынтымагыбыз, биримдигибиз экен. Азыр Мыскалай деле бизге эч ким деле болбойт. Кыргыздын кызы катары, биз кыргыздын жигити катары ошол патриоттулук бир сезим менен мына ушул аракеттер жүрүп келет. Азыр да бары ошодон кабар алайлы деп баратабыз. Ушул алыскы айтылуу Индиядан буйруса ошол Нойдага барып, ошол Мыскалайдан азыр чогуу барып кабар алабыз буюрса. Биз менен бизге болуңуздар. Halo, Мыскалай. Мыскалай жок, Бул жерде азыр Мыскалай жерде жайгашкан. Караңыздарчы, бул жерден тазалыгы, мындай комфорт эми жакшы, бар жакшы. Мындай Туалет ваннасы өзүнчө. удобство жакшы. Удобство. Эме деген жакшынакай эме. Эми жаткан киши деле бар, бизде азыр канча мейманканаларда мындай Пока она в рентген тушила, сейчас через 10 минут придет она. рентген, да? Рентген, да. Ауразан аяп кетесиң го. Аура вообще классно. Телевизор көрүп жатат. Удобство сонунда мындай. Хороший. Жакшы болуп кетким келип жатат. Жакта интернет деген чекин is providing телефондо бар. Жакшы. Если эгерде свет өчүп калса, эгер вдруг свет өчсө мына алып, ток заряд алып алат. Өзү күйөт. Анан бул жерде четтен келген бейтаптар үчүн биз жалгыздан комната, башкалар менен аралаштырбайт. And first time they are. Сыз жактан келдиргенде, Жалгыздан эметет, 5 апта болуп жатпайт. And fruit bucket is Bunun var. providing. Жакшы удобство. Биринчи келгенде мондай комплиментер деп коет, как эме келгенде баягы келип биз нан кылганда For welcome the ичи patient. толтура эмелер жемиштер болот да, анан келишип баарын коюп болуп. Сыйылма. Эми нан кылгандай да. Жакшы болот. Кечме. Брат есть здесь, Саш. Проблема нет. Жаткан жерлер бар, жаткан бар, жакшы бар.
Burada spesialistler görüştüğü olay Biz emin sürdürsün demedi. Cihazı жақсы отырып қояды. Үш жоқты не бар? Одан келген нәрсе де бұл. Ең емесі жақсы сүйініштүү қалады бізге. Бірақ енді мындай чоң қорқынычтуу бир эме жок экен. Оған тамырлардан эмени бул атканда буларды Ama detestasyon izlerken bize yeterek gelir. O kovak olur, bize yeterek gelir. Aktarma bağış gelir, sana biraz gelir. Құдай болса мысқалай қарындашыбыз Индиядағы Макс клиникасында мысқалайды дамытуға келіскен барлық мекемелердің арасын береміз. Кимде ким салым қойса, бір қиыншылық салым қойсаңыздар дағы алла сіздердің разы болсын. 5 жылдар менен келген мысқалай қазір тегіндағы әрекет болсақ сөйлеушілер жасап атамыз. Құдай болса Құдайға тек шүкір болсын. Now here reflected. Жана булардын ийнелерин көрүп, улам сайгылай берди. Аны саклап Они признали, она еще раз плакала, когда она пришла здесь, обычно она плакала. Не надо плакать, хорошо будет. Кирада калсам жок эле. Туурабы? Жана келип алып эле боюнча проблема Видимо, я здесь все. Твой родственник здесь. Она не занята. Вот так надо, вот так. Вот прямо тут тоже биг страшно. И пол будет. Is it correct? Correct? Спокойно соберите. Вы не повесите? Жаққа келгеннен бері жаңағы Құдай бұйырса мысқалай қаншалаған адамдар бұл Индияға денсаулығын жақсарту үшін келгісі келіп жатады, қиялы болып жатады, келсем, жетсем, жақсы болып кетсем дешіп жатады, бирок ал қиялға көбі жете албай жатады. Бирок ошолордун катарында мына жолугушубуз болду, аз күнчөлүк аралыкта биз бул жакка келүү мүмкүнчүлүгүн жараткан бизге белгилүү. Анткени көп ниет кылдык, дуа кылдык, көп адамдар намазында дуа кылышып атат. Көп адамдар 5-10 сомдон колунан келген колдоосун жасап, салымын салып, ошо аракетин жасап, сенин ушу денсаулыгың жакшырып кетиш үчүн көп адамдардын аракети болуп атат да. Ошол аракеттин негизинде азыр мына биз Индия өлкөсүндө, мына Дели шаарындабыз. Азыр Макс клиникасында мыскалай карындашыбыз азыр денсаулыкту жакшыртуу максатында мына ушул жерде. Мына бүгүнкү күндө анализдер тапшырылып, ошол багыттан бери жакшырып кетишке толук аракеттер жүрүп жатат. Анан өзүң дагы айтсаң, мисалы биз ушуну жакшы көрөбүз, себеби ачык келгенде сени тосуп алууда көп күтүп калып, аэропортто кандайдыр бир жасап аткан мамилелерден кичине мындай туура эмес болуп аткан болсо, же болбосо кандайдыр бир кемчиликтер болсо кемчилигин айтып, жакшы жагы болсо жакшы жагын айтып, биз бир тараптуу болбош керек. Дайыма эки тарапты бирдей алып, жакшысы болсо дагы жакшыртыш керек, жаманы болсо аны түздөш керек. Бизде ушундай принцип бар. Ошол негизинде шалкырат. Кыйналбай келип алып аэропорттон тосулушту өздөрү. Больницага дагы именно мени Макска, Санияга, Актардан, Мухаммедке ошол өзү үйдөн алып кетип, кайра үйгө алып турду. Эмеси жакшы экен, обслуживание. Медсестралар дагы, тамактары, ишип жаткан жерлер таза экен. Бат-баттан кирип, эки жолу тазалап чыгып кетти. Жакшы экен. Рахмат айтам баарыңыздарга. Алыс жакта иштеп жүргөн бир туугандар, эсен-аман мекениңиздерге кайтып келиңиздер. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Буйруп ушул жерге келип калдык.
советти алып кетейин. Сиздердин жамаатыңыздарга чоң рахмат. Сиздер аркылуу ушул жака келдим. Просто эме келдем кыйналдым, бирок эме топканман, сиздерди көрүп сүйүнүп кеттим да, сүйүнүп ыйлагадым. Бир тууганды көргөндөй эле болуп келсиң. Эч кимди түшүнбөйт экен, сүйлөсөң түшүнбөйт же. Ошондуктан рахмат чоң сиздерге. Анткени бул жерде кичине маселе биздин Кыргызстанда орус тили менен кыргыз тили көбүнчө колдонулгандыктан бул жакта болсо англис тили менен хинди тили. Ошол себептен кичине мындай эмелер бар. Бирок бул нерсенин баары бүтүп артта калат деп санамайм. Ушул жердеги биздин бир тууганыбыздай болгон Мухаммад Ахтар биздин бир тууганыбыз мына ушул айрым моюнга алган негизи жакшы болот. Айрым кыргыз бир туугандарга караганда үйүндүүлүгү, боорукерлиги, адамгерчилиги бийик инсан. Кудай буйруса, Кудай ыраазы болгон болсун. Жалпы Кыргыздын атынан дагы мен дайыма ыраазычылык билдирем, себеби мээнет эмгеги зор. Анан Кудай буйруса азыр мынакей бул жерде ар бир 3 жолку неме болуш керек да? 3 жол. Ар бир эме 2 же 3 жолку 3 ай сайын келиш керек экен. Бир жолкусу $4000 болот экен. Ошондо биз Мыскалайдын ден соолугун жакшыртыш үчүн $12,000 болсо, Кудай буйруса жакшы мүмкүнчүлүк бар деп врачтардан ишендирип, буларда дагы бир жакшы жери кабыл алып атканда бүт анализдеп туруп, анан ошонун айланасында жыйынтык чыгарышат экен. Ошон үчүн Мыскалайдын да ден соолугун жакшырышына салымын кошкон бир туугандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден мына ата-энесинин атынан атасы дагы ошол аябай жүрөгүнөн байланышып сүйлөшүп турабыз. Аябай ыраазычылыгын билдирип атат. Дагы ушунчалык бир момун инсан экен. Ошон үчүн ушул ата өзүнүн мындай сөзү менен билдирип алып атса да жүрөгүнөн ушунчалык ыраазычылыгын билдирип атат. Ошон үчүн баардык бир туугандардын азыр Мыскалай айткандай баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Эч бир үй бүлөдө ооружан болбосун. Баарыңыздарга колдоо көрсөткөн бир туугандарга терең ыраазычылык. Кыргызга бир эле нерсе ынтымак, биримдик, ошол ыйман керек болуп турат. Анан калганын баары бизде жакшы. Өнүгүүсү үчүн ушундай аракеттер боло берсин. Мыскалдын эмеси оорусу айыгып кете турган, толук айыгып кете турган оору экен. Булар бир сыйра прогноз кылышып, текшерип, анализдер жасалып, ошо доктурлар көрүп билгендер уже айтып атышат. Кудай буйруса айыгып кете турган нерсе экен. Бир болгону ар бир процедура мына ушундай бир мини хирургический вмешательство да. Бул жерде варикоздун проблемасы экен, ошол варикозду кесип тосуп жерин тосуп блок кылышып ошентип токтотушат экен. Анан муну азыр эртең Кудай буйруса болот, эртең жанында болобуз, эртең менен саат 8-деги. Ошол жасалгандан кийин Кудай буйруса үйгө кетет. Андан кийин 3 айдан дагы келиш керек болот. Эми мына ушул жасалган операция, процедура болгон башка жерлерде $7,000 чейин чыгат экен. Бирок мына биздин балдардын аракети менен Кудайдын жардамы менен $4,000 чыгып атат экен. Эми экинчи жолу келишим, анан үчүнчүдө да келип калышы мүмкүн да. 3ке чейин келиши ыктымал. Шаар бир келген өзүнчө болот да. Болот экен. Анан да кийинки мына биринчи процедурасы өттү, экинчи процедурасы болгондо дагы андан 4 да болушунча азайтып, колдон келишинче азайтып, кичине болсун да дегенче кылганга аракет кылып булар ушуну азыр сүйлөшүп атат. Кудай буйруса балким 2 жолу келгенден жакшы болуп кетсе, ушунун кереги жок болуп калышат. Бирок эң негизгиси эми канча акча болбосун, эми ошол да бул очень сложная процедура, тоже оңой эмес. Хирургический вмешательство болуп атат да. Ошондуктан ушунуга болгон баанын эң төмөн кимиске жасап берип атышат. Андан дагы маанилүү нерсе гарантия, ошол результат чыга турган болуп бир результат жакшы болуп кете турган болсо, андан башка нерсенин баары унутулат. Каалайм Кудайдын элдин жардамы менен келип отурсун, мына биринчиси бүтүрсө, экинчиси бүтүрсө, балким үчүнчүсү керек жок болуп калса, жакшы болот, Кудай буйруса жакшы болуп кетесин. Кудай кааласа. Сразу не будет сестра, одно место, операция, первый раз это, потом второй после 3 месяца. И нужно будет 3 третий тоже. Бир жолку эмес да, то есть несколько раз 3-ке чейин жасала турган процедуралар. Потихоньку успехи хорошие есть. After 3 months she has to come, right? She has to come. 3 азыр бул процедура бүткөндөн 3 айдан келесиң да. Аны үчүнчүсү керек болсо дагы 3 айдан келесиң. Ошондон кийин бери жагына кеп 8-9 айда Кудай буйруса жакшы болуп каласың. Эң негизи коркунучтуу эстикке жок экен, азыр мына туура дарыланып болсо эле результат жакшы натыйжа чыгат деп доктурлар ишендирип атышат. Гарантияны жакшы эле берип атышат.
Эми бул жерден мыскалай мындай да азыр канчалаган жер туугандар келип атат да. Келгенде эле баарысына эме жооптор болбой, өкүнүчтүүсү кээ бир учурларда биздин да бул Кыргызстандын да медицинасын алып жетпегендей, бул Индиянын дагы медицинасын алып жетпеген да айрым оорулар бар болуп калат экен да. Эми аты жаман ар кандай оорулар болот. Ошондой жооп болбогондугуна биз сүйүнүп атабыз, мисалы эгер ошондой болуп калса эмне кылат элек да? Ошон үчүн азыр сеники врачтар ишендирип айтып атышат. Кудай буйрса жакшы болуп кетет. Бизге убакыт керек. Каждый 3 ай сайын келсе, мондай болуп туруп биздин колубуздан келет деген чечимди укканыбыз дагы сүйүнүч болот да бизге ушундай мекендештер. Ошон үчүн Кудай буйрса мына Мыскалайдын Индияга жетип алыптыр, жакшы болуптур деп эле көңүл жай эмес, болуп калбаш керек деп ойлойм. Анткени ар бир келип кетүүсүнө каражат керектелет. Ошон үчүн баягы колубуздан келишинче да колдоолор жасап турайлы. Анткени бир-бирөөнүн алы жете тургандай эмес, алы жетпегендиктен бүгүн даже жада калса атасынын айтымында şu Бишкектеги больницага деле бат-бат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болбой тургандыгы болуп атат да. Ошон үчүн мына ушул жакка келишке дагы сиздердин салымыңыздар болду. Аябай ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы чакырык кылабыз дагы да болсо, салымыңыздарды салып, кошумчаңыздарды кошуп турсаңыздар, ден соолук жакшырып кетишине себеп болсок. Эртең Мыскалай бүгүнкү күндө үй бүлөнүн эркек кызы, эртең бирөөнүн бактылуу өмүрлүк жары болуп, анан бактылуу эне болуп, бактылуу таяне чоң энеге жетишлигине жүрөгүндө сиздин жакшылыгыңыз сакталат деп ойлойм. Дагы эме кылбайт деди да. Анестезия кылбайт. 6 ай болмой сайын кылбайт. Unless it becomes 6 months, they won't. They shouldn't. No, it's not. Ошон жана айтайын деп In India, maybe they can, if it will be required, second day also will be. Эгерде ошондой мажбурлук болсо, экинчи күндө эле жасап берет. Чөй страшно. Сен анализдериңди алып көрөт да, состояние наркозду көтөрө аласыңбы, ошону текшерет. Булар деле баса калып бербесе керек. Эме болуп атат да. Эч коркпо, баары жакшы болот. Жок, просто жана айтып түшүндүрө албай койдум да. She was trying to explain that it's not yet 6 months. That's what I'm going to get the anesthesia again. Sister, tell her in this way, she will. As what for? Это проходит. So we have to play in her wedding. She has to invite us, eh?